кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Сиздерге Шак жүрүш программасынын чакан форматтагы уктуруусун сунуш кылабыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова жана Таалайгүл Чабдарова. Эми уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн режиссерлор Максат Мамралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Ата Шак жүрүштөн баштайлы. Сөздү бүгүн биз пенсионерлерге өтө маанилүү болгон бир маалымат менен бөлүшөбүз. Бүгүнкү күндө сиздер билгендей өлкөбүздө 713 миң пенсионер бар. Дүйнөлүк экономикалык абал азыркы геосаясий кырдаалда пенсионерлердин социалдык абалына көңүл бурууну министрлер кабинети карап жатат. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан тарта пенсиянын көлөмү 50%га жогорулатуу дагы пландалып жатат. Эсиңиздерге салып өтөлү, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2020 жылдагы бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү тууралуу, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2021 жылга бюджети, ошондой эле 2022-2023 жылдарга болжолу жөнүндөгү, ошондой эле социалдык фонддун 2022 жылга бюджети 2023-2024 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алды. Биз бүгүн алдыда мына ушул багытта пенсиялык саясаттын жүрүшү, мыйзамдарга ылайык кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, мына ушул багытта маектешебиз. Биздин студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары Абжапаров Деңизбек Жусупбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз угармандарга дагы эскертип коелу, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Анан калса пенсиялык саясат, пенсия маселеси бүгүнкү күндө коомчулукту, элди, жалпы эле угармандарыбызды абдан кызыктырып турат. Андыктан пенсия маселесине байланышкан суроолор болсо, биз менен байланышка чыгып 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, суроолор болсо калтырыңыздар. Биз маегибизди уланта берели. Деңизбек Жусупбекович, азыр биздин ушул угармандарга, жалпы эле элибизге ушул пенсия жаатындагы маселе дагы мындай бир кызыктырып турат. Анткени өзүңүз билесиз, дүйнөлүк экономикалык кырдаал, ошол эле Украина, Россиядагы санкциялар биздин ушул пенсия жаатына дагы таасирин тийгизип койбойбу? Биз алып аткан каражатыбыз жетпей калбайбы деген көптөгөн мындай бир суроолор келип атат. Ошондуктан айтсаңыз, азыркы ушул экономикалык шартыбызда биздин өлкөдө ушул пенсия эмненин негизинде мындай бир топтолот, анан жакынкы мезгилде кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу радио угуучулар. Мына сиз айтып кеткендей, азыркы саясий окуялар боюнча мына 24 февралда башталып, ошол Россия Федерациясы менен Украинанын ортосундагы бул карама-каршылыктардын негизинде бизде антикризистик пландар түзүлүп атат. Өкмөт кабинет министрлер тарабынан бүгүнкү күндө ошол маселе каралып жатат, бекитүүнүн астында турушат. Бирок мына пенсионерлерге ушул маалыматты берип кетким келет, убакыттан пайдаланып. Биздин ай сайын бүгүнкү күндө 715 миң пенсионер пенсия алып атат. Бир айда 4 миллиард 700 миллион сом пенсияны таркатып берип атабыз. Пенсия берип атканда бизде эч кандай кармап калуу же убактысынан өткөрүп жиберүү деген болбойт. Ар айдын 10-унда, мына мисалы бүгүн 10 март күнү биз март айынын пенсиясын берип баштадык. Банкта алган пенсионерлерге 3 миллиард 300'дү бир күндө эле котордук. Поштадан алган пенсионерлердин пенсиясына калган биздин ошол 1 миллиард 400 миллион акчаны биз бир жуманын ичинде пошталарга которуп беребиз. Биздин акча каражаттарыбыз бар. Пенсионерлер бул тууралуу пенсиясы убагында төлөнбөй калат экен, кармалып калат экен, кризистик бир кандай бир акыбал болуп атат дегенден алыс болойлу, пенсияңыздар убагында төлөнөт деп мен баягы баса белгилеп кетким келет, ишендирип кетким келет. Андан сырткары мына бул пенсияны көтөрүү боюнча азыр баалардын өсүшү менен, инфляциянын күчөшү менен бул эми дүйнө жүзүндө болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул ушунун таасири, ушул саясий окуялардын таасири Кыргызстанга эле эмес, башка мамлекеттерге дагы, экономикасы өнүккөн мамлекеттерге дагы таасирин тийгизип атат. Биз дагы Кыргызстанга дагы анын мааниси, анын бир кандайдыр бир залакасы тиет. Бирок биздин бюджетибизди мына биздин ушу жумада эле жогорку кеңеш тарабынан каралып, мына 3-күнү каралды.
ошол бюджетибизди 2022 жылдагы социалдык фонддун бюджетин жогорку кеңеш тарабынан 3-чү окууда кабыл алып берилди. Ал жерде акча каражатыбыз, киреше жагыбыз, чыгаша жагы каралды. Жылдын аягына чейин канча киреше түшөт, канча чыгаша болот, ошол пенсияны төлөп берүү тууралуу мыйзамыбыз кабыл алды. Мыйзамдын негизинде биз ар ай сайын пенсияны кармабастан төлөп беребиз. Биз милдеттүүбүз төлөп бергенге. Экинчи жактан пенсияны көбөйтүү боюнча бул ушундай маселе бар. Өкмөттүн токтому чыккан 1-октябрдан көбөйтүлсүн деген 25-октябрь 21 жылы чыккан бул өкмөттүн токтому. Бул токтомдо пенсияны көтөрүү тууралуу финансы министрлигине жана социалдык фондко ушундай тапшырма берилген 1-октябрдан баштап 50%га пенсия көтөрүлсүн деп. Бүгүнкү күндө социалдык фонд ошо пенсияны көтөрүү механизмдерин иштеп жатабыз. МИФИНге, өкмөткө биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Бул азыркы күндө социалдык фонддун негизги бюджети бул камсыздандыруу төлөмдөрүн түшүүдөн түзүлөт. Камсыздандыруу төлөмдөрүн бизде 19-жылдан баштап салык кызматында өткөрүлүп берилген. Салык кызматы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, бизге күндө түшкөнүн күнүнө казначейство аркылуу бизге өткөрүп берип турат. Камсыздандыруу төлөмдөрү 2 айдын ичинде планды салык кызматы ашыгы менен аткарды. Ошон үчүн биздин баягы радио угуучуларга, урматтуу пенсионерлерибизге айтып кетким келет. Пенсия төлөөдө эч кандай кармалуу же болбосо кечиктирип берүү деген андай маселе турган жок бүгүнкү күнүчү. Андан сырткары социалдык фонддун кирешелерине бул республикалык бюджеттен түшкөн ассигнование болуп эсептелет. Ассигнованияны республикалык бюджет бизге пенсиянын базалык бөлүгүн, аскер кызматкерлердин пенсиясын, ошондой эле электр энергия болгон компенсацияларды жана пенсияга үстүк акыларды финансы министрлиги берет. Финансы министрлиги айдын 10-на чейин бизге каралган ассигнованияны бюджет боюнча убагында төлөп берип атат. Ошон үчүн бул жерден эч кандай бизде маселе жок. Октябрь айындагы пенсияны көтөрүү боюнча негизинен айтып кетет элем. Бюджетте социалдык фонддун мына кабыл алынган 22 жылкы бюджетинде 784 миллион сом мына 3 айга пенсияны көтөрүүгө каралды. 784 миллион сомдун бул болсо биз эң аз дегенде ошо 784 миллионго көтөрөбүз деп турабыз. Анткени мына социалдык фонддун өзүнүн каражаттары бар, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн планы ашыгы менен аткарылып атат. Ошон үчүн биз бул бюджетте эле каралган бул божомол болуп атат. Эң аз дегенде ошол суммага көтөрөбүз. А так социалдык фонддун каражатына жараша октябрь айына биз алгылыктуу пенсияны көтөрүп беребиз деген оюбуз бар. Жакшы экен, урматтуу угармандар, суроолор болсо бериңиздер. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын 1-орун басары Абжапаров Теңизбек Жусупбекович бар. Фейсбуктагы 1 радионун баракчасынан да суроолор болсо жибериңиздер. Теңизбек Жусупбекович дагы бир маселеде ошол жогорку кеңеште талкуу болгондо биздин көпчүлүк эл арасында коомчулукта суроолор жаралып калды. Жанагы пенсия жашын жогорулатуу маселеси жөнүндө дагы сөз болду. Бул боюнча көптөн бери эле талкуу болуп жүрөт. Анан сиздер дагы дайыма айтасыздар, ушул жыл сайын пенсионерлердин пенсия ала турган жарандарыбыздын саны көбөйүп жатат да, Мисалы айтып берсем сиздерге, 7 жыл мурун пенсионерлердин саны 600 миң болчу. Бүгүн мына 715 миңге чыгып атат. Жылына 20-22 миңге пенсионерлердин саны өсүп атат. Ошого баягы пенсия курагыбыз биздики бүгүн жалпы ошол курагы аялдар 58 жаштан чыгат, аялдар 63 жаштан чыгат. Эркек жолдоштор. Эркектер 63-төн, аялдар 58-ден чыгышат. Биз жалпы ушул пенсиялык куракты көтөрө турган социалдык фонддун келечекте мындай биздин оюбуздагы андай маселе жок, андай бизде бүгүнкү күндө социалдык фонддун пенсиялык системасын өнүктүрүү реформасы жүрүп жатат. Мунун атын биз стратегиябыздын атын келечек булагы деп атадык. Жакын ортодо биз мындай тегерек столдорду өткөрдүк. Эми жакын ортодо өкмөткө алып чыгып бекиттирип, андан кийин ушуну ишке ашырабыз. Бул келечек булагы деген биздин стратегиялык пенсиялык системаны өнүктүрүү боюнча биздин реформабыздын негизги маңызы бул жалпы пенсиялык куракты өстүрүү эмес ал жерде. Бул 58-63 бойдон эле калат. А бизде мисалы үчүн жетүүгө кыйын, же болбосо бийик тоолуу, же көп балалуулар 45 жаштан пенсияга чыгышат. Ошол 45 жашты биз же болбосо бийик тоолуулар болсо 5 жыл эрте чыгышат. Буларды ошолорду 3 жылга көтөрсөк деген сунуш болуп атат.
Анткени эң аз стаж менен чыгып калып атат булар. И пенсиясы баягы 45 жаштан чыккан үчүн булардыкы эң аз болуп калат, иштеген стажы дагы толук болбойт. Ошон үчүн булардын пенсиясы аз болгон үчүн биз булардыкын дагы 3 жылга, ар жыл сайын 6 айдан кошуп атып, биз болсо ошону 3 жылга көтөрсөк деп атабыз. А жалпы пенсиялык курак өспөйт. Ошол бойдон эле калат. Негизинен бул пенсиялык курак боюнча айтсам, бизде мынабул КМШ өлкөлөрү менен биз бирдей элебиз. Алардыкы дагы 58-60тан дагы бар. 60 жаштан чыккан аялдардын курактары бар. Ал эми мына Европа мамлекеттери, башка мамлекеттерди алып көрсөк, алардык 65тен чыккан дагы курактар бар. Пенсиялык курактарычы. А биздин аскер кызматкерлерди алып көрсөк, алардыкы 20 жылдык эле стаж менен чыгат. Мисалы үчүн баягы бийик тоолуу же болбосо жетүүгө кыйын райондордо баягы ушундай жерде иштеген аскер кызматкерлери 1 жыл иштегени 2 жылдык стажга кетип, булар 20 жылдыкты бат эле 38-37 жашында пенсиялык куракка чыгып калат. Булар аскер кызматкерлери. Алардын жашын аскер кызматкерлери тууралуу бул жерде маселе жок, анткени социалдык фонд тарабынан аскер кызматкерлердин пенсиясынын саясатын биз жүргүзбөйбүз, аны коргоо министрлиги жүргүзөт. Ошон үчүн аскер кызматкерлери тууралуу маселе жок, а биздин жалпы жарандар тууралуу маселе ушул азырынча күн тартибинде турат, ушуну карап атабыз. Көтөрсөк деген ой болуп атат. И дегенде пенсияга чыкканда булардын пенсиясы эң минимальный пенсияга чыгып калып атышат. Ошон үчүн булар болсо пенсияга минимальный чыгып калган үчүн башка иштебей да калышы мүмкүн. Ошон үчүн буларды дагы иштеп, стажын толуктап, ошондон кийин пенсияга чыкса, пенсиясы көбүрөөк болот деп атабыз да. Пенсиянын системасы бизде негизинен ушундай принципте түзүлгөн. Канчалык стажың көп болсо, канчалык социалдык фондго которуң көп болсо, ошондо гана пенсиянын өлчөмү чоң болот дегенчи. Бизде азыр ар кандай категориялар бар. Мисалга алып берсек, көп мынабу биздин жогорку кеңештеги урматтуу депутаттарыбыз, биздин жарандарыбыз дагы ушундай маселени көтөрүп жүрөт. Эмнеге мугалимдердин пенсиясы аз деп. 30 жыл иштеди, 35 жыл иштеп пенсияга чыккан мугалимдердин пенсиясы 2500-2800ге чыгып калган убактар бар. Биз ошону эсептеп көрүп, эмнеге мындай болуп атат деп эсептедик. Эсептеп көрсөк, 2010 жылга чейин биздин мугалимдердин айлыгы республикадагы орточо айлыктан 30-40-50% төмөн болгон экен. Айлыктары. Мугалимдердин айлыктары. Мугалимдердин айлыктары 2010 жылдан баштап гана көтөрүлүп баштаптыр. Республикадагы орточо айлыктан, улуттук статистика комитети чыгарган айлыктан мунун мугалимдердин айлыгынын деңгээли төмөн болгон үчүн булардын которуусу да аз болуп келген. Ошон үчүн булардын пенсиясы 10 жылдан кийин гана которулган эсептелинип, азыр ушундай чыгып атат да. Эми мында маселе жаралып атат азырчы. Мисалы, прожиточный минимум пенсионер деп коет. Пенсионердин жашоо минимуму деп аталат. Бүгүнкү күндө улуттук статистика комитети эсептеп берди. Алардын маалыматы боюнча 5600 сомду түзүп атат. 5600 сомго улуттук статистика комитети эсептеп берди, пенсиянын жашоо минимуму депчи. Биздин ошонун төмөн алган пенсионерлер эсептеп көрсөк, бүгүнкү күнү 49% андан төмөн алып атат. Мен пенсионерлердин 715 болсо ошонун жарымы жашоо минимумдан пенсияны аз алат. Булардын бардыгы стажы аз болуп, 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл иштеп, неполный стажда коет, толук эмес стаж менен пенсияга чыккандар болуп атат. Ошон үчүн булардын пенсиясынын өлчөмү аз. Анан мынау льготниктер, жеңилдетилип чыккан, ошо бийик тоолуу, көп балалуулар, ошолор жалаң ушул эрте чыгып, стаж аз болгон үчүн булардын пенсиясынын өлчөмү аз болуп, ылдыйга биздин көрсөткүчтө ылдыйга тартылып атат да. Ал эми ошондой эле биздин мынабул жер үлүштөн төлөгөн дыйкандар. Бизде Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнү ушундай абалдабыз. Азыр 1 гектар сугат жериң болсо 350 сом 1 жылда төлөйсүң. Социалдык фондко, Социалдык фондко 1 гектарың болсо, ойлоп көрүңүз эми. 1 жылда 350 сом төлөйсүң. 350-ны 12ге бөлсөң, 30 сомдон айына чыгат. 30 сом төлөп, 1 ай стаж болуп, 350 сом төлөп, 1 жыл стаж болуп атат. Ал эми ошол эле убакта караңыздар, 20 миң алган мугалимди же 10 миң алган врачты эсептеп көрсөңүздөр, врачтар 2700 төлөп атат айына. Мугалимдер 20 миң алса, мисалы 5400 төлөп атат врач айына. А дыйкандар мына 30 сом айына төлөп атат. Кийин пенсияга чыкканда бизге ушундай тапшырма берилип атат. Жогорку кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан аз алган пенсионерлердин өлчөмүн көбөйткүлө депчи. Биз айтып атабыз, булар аз төлөгөн. Булардын стажы аз.
А тиги 30 жыл иштеп айлыгынан 27% төлөгөндөр, мынча төлөгөндөрдүкүн биз көтөрбөстөн мунукун көтөрсөк, анда социалдык баягы дисбаланс пайда болуп атат. Төлөгөн менен төлөбөгөн айырмасы бирдей болуп калып атпайбы анда? Элдердин анда социалдык фондго төлөгөнгө мындай кызыктары болушпайт. Эртеге бар айтат, мен аз пенсияга чыксам дагы кийин өкмөт баары көтөрүп берет экен деген түшүнүк болот деген ушундай каршы пикир болуп, бүгүн ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Ушул көйгөйдү канткенде биз жоёбуз. Канткенде ушул төлөгөнүңө жараша пенсияга чыгасың, камсыздандыруу принциби менен пенсия аласың деген маселе социалдык фонддун алдында турат азырчы. Мына ошо реформалоодо дагы ушул маселени биринчи чечип, андан кийин элдер мен төлөсөм, кийин пенсиям мындай болот экен деген түшүнүк менен иштеп которуш керек дегендин үстүндө иштеп атабыз бүгүн. Рахмат. Угарман бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен Бишкектен эсен. Саламатсызбы? Теңиз Юсупбекович, силерге пенсионерлер ыраазычылыгыбызды биринчи айтышыбыз керек. Туура иш кылып атасыңар. Бир эле нерсе, убагында күнүнө, саатында ар бирибиз пенсиябызды почтадан алабызбы, банктан алабызбы, алып атканга дагы рахмат деп айтышыбыз керек. Бул көнүп алгандан кийин бир убактарда пенсияны канчалап күткөн мезгилдер өткөздүк беле. Муну сөзсүз белгилеп кетишибиз керек. Бирок мен бере турган суроондун жарымын сиз айтып өттүңүз. Эгер мүмкүн болсо мен ошол соцфонддун кызматкери же болсо өкмөттүн адамы эмес, жөнөкөй эле обыкновенный эле мындай пенсия жашындагы карапайым ушу элди өзүнүн эле курсагын эмес, ошо элди да кошойло он адам катары тууралуу оюнду айтайын дегенмин да. Мына быйыл 62-60 жылдагылар пенсияга чыга баштады. Биздин өкмөтүбүз бир жылда 55 миллиардга жакын акчасын 55 миллиард сомду пенсияга кетирип атат. Бул өтө чоң нагрузка, өтө чоң эмес, өтө чоң нагрузка. Биз ошону эң биринчи түшүнүбүз керек. Бирок эле шодокондун бүркүтүндө эле пенсияны көбөйт деп кыйкыра бергенге ар кимдин акылы жетет. Бирок сиз айткандай, ошо пенсияны жок дегенде орусча айтканда сначала надо зарабатывать. 25 жылдан бери жанагы солидарная ответственность тигиби дегенди бекерге иштеп чыккан жоксуңар да. Эгер ошол жерде бир чоң котел болгондо системанын кереги жок болчу да. Анан ошончо бүгүнкү күндөн кийин сен минимальный пенсия алгандардын баары жок эле көтөр десе, эртең ошо солидарный ответственныйга бирөө 5 тиын бергиси келбейт да. Мага баары мен 60ка чыккандан кийин өкмөттүн мойнуна бутум артам дагы мен ошолордон акчалык төрөп edем деп. Ойлоп көрүңүзчү. Мен күнчө жыл иштеп, бүгүнкү күндө 5 тиын пенсия алып атам да. Мен ошого унчпай отуруп атпаймынбы? Эмне үчүн ошончо жыл жашап, соцфондго 1 тиын акча которсом 1 тиын которгондур. Бүгүнкү күндө эмне үчүн тиги эсен түгүнчө алып атат, мен адан кем алышым керек деп анын кыйкырганга акысы барбы? Силер ошого жок деп бир түшүндүргөн жооп айтышыңар керек да. Мен кече силер 50% көтөрөм дегенден баштап, мен өзүмдүн граждандык позициямды айта баштадым. Мен сөзүмдү башкалар укса, жакпаса, мага орусча айтканда по барабану дегендей. Мен өзүмдүн Кудайдын астында, менин элимдин астында акыйкатчылыкты айтышым керек. Ойлоп көрүңүзчү, мына бүгүнкү күндө силерге может тиеше жок болушу мүмкүн. Бечара байкуш майып балдарыбыз 8.000 көтөрдү президентибиз, туурабы? 18ге чыккандан кийин аларга социалдык пенсия деп туруп 2400 сом берип коюп, биз курсагыбызды сылап басып жүрүп атпайбызбы? Биздин эмнебиз кыйын? Биринчи ошолорду ойлойлук. Ошолорда кыргыздын граждандары, ошолорда Алла Таала Кудай ошолорду пенде кылып жараткан. Ошолордун алар саны аман эмес. Алар бул байкуштар. Ошолорго боор уруп туруп, анан ошолордун пенсиясы 8.000 18ге чыккандан кийин, мош 8.000 сомду жарым жыл алар, мош 2 жыл алар, мош 5 жыл алар. 18ге чыккандан кийин 8.000 албай калат да. Мына ошолордун пенсиясын жок дегенде бир 6.000 сомго чыгарып коюп, бул биринчи баскыч. Анан кийин айтып атканда жана бюджетке иштеп, мугалимдерди, бюджетке иштеген врачтарды, башкаларды проблемаларын чечип, андан кийин таптагыр ашып калса, жанагы жөн эле көчөдө басып жүргөн. Мен айттым го, чейрек кылымдан бери жанагы системаны киргиздик.
Анан иш кылбай туруп эле өкмөткө 5 тиын бербей туруп эле анан кийин бир депутат кыйкырып койсо анан 50%ге бар жогун берип койсоңор. Анда жок, биз менен эмнеге ушул 50 жыл өкмөт деп чачып агарача иштедим. Мен өзүмдүн курсагым өлүп аткан жокмун. Өздөрүнүн мындайча оюн, акыбалын айта албаган, үйүндө унчукпай отурган адамдар үчүн жаным күйүп айтып атам. А мага жетет, Кудайга шүгүр. Мен канча мен ошонун бар жогуна макулмун. Мындай социальная справедливость да көбөйтүш керек, бирок мындай карап, ким эле, кандай эле, талдап, байкап, анан жөн эле шапашты разбор дегенде болбош керек да. Рахмат. Мен ошону айткым келет. Рахмат сизге. Рахмат. Азыр дагы бир угарман бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен мындай суроо берейин дедим эле да. Айтып бериңиз. Менчик мекемелер, ишканалар фондго акча которбай атпайбы, иштеп атабыз. Алар которбай деп. Буну ким текшерет? Кандай кылса болот? Туура суроо бердиңиз. Мен сиздин атыңыз ким? Тыныбек. Тыныбек байке, мындай Бишкек шаарынын музапенске ата-аналар, швеялар менчик ачып алып эле эчтеке которбайт да. Туура, мен сиздин ошо сурооңузга жооп берейин. Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө айттым го, 19-жылдан баштап камсыздандыруу төлөмдөрүн ошо страховой взносторду салык кызматына өткөрүп бергенбиз, салык кызматы төлөп атат. Мен толук кошулам. Бүгүнкү күндө дагы биз ошол анализ жасап көрдүк. Анализ жасап көрсөк, бизде жеке ишкерлер Кыргызстанда бул атайын дайындалган, атайын биздин маалыматтарыбыз, жеке ишкерлер 95% бүгүнкү күндө көмүскөдө жүрөт экен. Андан сырткары бизде фермерский хозяйстволардан дыйкан чарбалары бүгүнкү күндө 73% көмүскөдө, социалдык фондго төлөбөйт. Ал эми мына бюджеттик ишканалар, чоң ишканалар булар болсо 95% мына ачык төлөп бизге берип атат да. Ошого жалпы жөнүнөн алып келгөнүбүздө бизде 65% көмүскөдө болуп атат. Мына сиз айтып кеттиңиз, швейный секторду, ишкерлердин төлөбөгөндөрү деп. Швейный сектор боюнча, ошо швейниктер боюнча 2007-жылдан баштап социалдык фонд ошол швейниктерге бизде ошол швейный производство өнүгөт экен деп экономика министрлиги ошондой инициативаны көтөрүп тарифтерди түшүрүп бергиле деди. Салык кызматы дагы барды. Патенттин баасын 150 сомго түшүрдү. Бир ошол швеяга 150 сом төлөсүн деп. Социалдык фонд ошол швеяда иштеп аткан соцфондго төлөсүн деп 50 сомго чейин түшүргөнбүз. Ошондо дагы бизде ассоциация Лихпром деген бар. Ошолор келип бизде бардык ассоциацияга бизге швейниктер кирген 100 миңден 200 миңге чейин көмүскөдөн чыгарып беребиз силерге. Адрестерин берип, фамилияларын беребиз деди, бирок иш жүзүндө булар көмүскөдөн чыккан жок да. Ошол канча киши төлөп аткан болсо, ошол суммасы кичине көтөрүлдү, саны өстү, бирок алгылыктуу ошондой 100 миң, 200 миң көмүскө чыгат деген болгон жок да. Биз бүгүн ошол пландарды жеткирүүдө дагы мына 21-жылы салык кызматы 20-жылга салыштырганда, эми 20-жыл пандемия болуп калды, ошого карабастан салыштырсак, камсыздандыруу төлөмдөрү 5 миллиард 200 миллионго көп түштү. Өсүү темпи бар. Эми бунун үстүнөн салык кызматы иштеп атат. Биз ай сайын салык кызматы менен бул тууралуу дагы жумуштар жүргүзүп атабыз. Бир жакшы жери, салык кызматына өткөндөн кийин камсыздандыруу төлөмдөрүн ишкерлер, биздин ишканалар бардыгы бир жерге отчет берип калды. Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн отчеттору менен подоходный налогтун отчетун бир кылдык. Страховой полис менен патентти бир жерден алып калды. Бир баягы текшерүүчү орган болуп калды. Мурун социалдык фонд камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйнап, отчетту ошол жерге тапшырып, социалдык фонд камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча өз текшерүү жүргүзсө, ошол функциянын баарын салык кызматына өткөрүлгөн, салык кызматы бүгүнкү күндө жүргүзүп атат да. И бул ишкерликте ишкерлерге жеңил болсун деген, баягы бир жерге отчет тапшырсын, бирөө текшерсин, бир жерден патент алсаң, бир жерден полис ала турган болсун деген мааниде биз жеңилдетели ошолордун жумушунда ушундай кадамдарга барганбыз. Бул бүгүнкү күндө ошонун баягы үзүрүн көрүп атабыз. Мына 5 миллиард 200 миллион 20-жылга салыштырганда 21-жылы көп түштү. Бирок бул жерде мына биздин азыркы радио угуучубуз айткандай, Бишкек шаарынан чалып,
көмүскөдө жүргөндөр дагы бар. Анын үстүнө дагы иштешибиз керек. Жана Эсен агай дагы өзүнүн пикирин айтпадыбы? Демек бүгүнкү күндө жана сиз айткан өзүн өзү камсыз кылып, келечекте пенсиянын көлөмү жакшы болуш үчүн иштеп жүргөн кезинде кам көрүш керек деген принцип канчалык туура ишке ашат го, Туура. Бул жерден мына Эсенбай эң туура айтты. Солидарный принцип деп атпайбы? Мына бизде азыр биринчи топтогу майыптар пенсия алгандар. Пенсияга чыгар менен эле биринчи топтогу майыптар дегенде буларды буту колу жоктор негизиненчи. Анан булар пенсияга чыкканда биз 17-жылы ошо мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз социалдык фонд. Биринчи топтогу майыптардыкын ошол жашоо минимумдан жогору кылып туруп пенсиясын чыкканда эле чектеп беребиз. Мына азыр жашоо минимум пенсионердиги 5600 болсо, пенсияга чыгар менен эле 5600 чектелет. Ал тиги мынабул президентибиздин, Кыргыз Республикасынын президентинин мына жарлыгы чыкты. 1-январдан баштап дагы бир айтып кетчү нерсе, атасынан же апасынан айрылып калган баягы папатери кормиса деп коет бизде, ошолордун пенсиясы 2000 сомго чыкты 1-январь 2022-жылдан баштап. Ал эми атасынан дагы, апасынан дагы айрылып тоголок жетим болуп калгандардын пенсиясын бүгүн 3 бала болсо 3 балага тең 6000ден, 2 бала болсо 2 балага тең 6000ден 1-январдан баштап 22-ден баштап президенттин жарлыгыбыздын негизинде ушуну төлөп берип атабыз. Эми ойлоп көрүңүздөр, атасынан апасынан айрылып калгандардыкы 3 бала болсо мурун суммалар аз эле болчу. 750 сом, 1200 сомго чыкчу. Ушундай ата-энесинин пенсиясына жараша болчу. Ошону жарлыктын негизинде, президентибиздин жарлыгынын негизинде 6000 сомго 3 бала болсо 3-өөнө тең 6000. А эгерде атасынан же апасынан айрылып калган, бирөөсүнөн айрылып калгандардык болсо, алардын пенсиясын биз болсо жаңы жылдан баштап, мына 1-январдан баштап 2000 сомго. 4 бала болсо да 2000 алат, 2 бала болсо да 2000ден ар бири ала турган. Ошондой төлөнө баштады да демек. Төлөнүп башталды уже, төлөп атабыз. Биз ушуну ана Эсенбай экен айтып кеткен, баягы солидарный система бизде бир качолго чүргөнбүз, ошолорду эске алышыбыз керек дегени бул аксакалыбыздын айткан көз карашы негизгisi ушу эң туура. Булчу бизде баягы 30 жыл, 20 жыл, 40 жыл иштегендер баягы чоң айлык алып төлөп жүргөндөрдүн дагы пенсиясы өзүнөн сырткары солидарный система болгон деген ошондойлорго дагы чачылат да пенсиячы. Бизде дагы угарман бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Канча отоматтым Каныбек. Муну пенсия маселесин көтөрүп атпайсыңарбы? Мунагы солдат жанагы аскер адамдарын айтпадыңарбы? Силерчи жашынан чыгып кетип атат депчи. Ооба. 20 жыл кеминде стаж баягы службада жүргөндөр мисалычы. Эми ошолорду өзүңүз ойлосоңуз алардын жашоосу оңой эмес. Туура. Казармадан казармага көчүп жүрөт да. Малчы менен аны салыштырып болбойт да. Туура. Тиги жайлоодо жүрсө, бул болсо казармадан казармага азыр тем более азыркы убакта өзгөрүп акыбал кандай болуп атат. Алар күнүгө бүгүн үйүнө кайтып келеби, кайтып келбейби, ошол офицер билбейт. Абдан оор алардын турмушу, аларды салыштырып болбойт. Аларда өзүнчө бир привилегия болуш керек. Туура. Анан кийин жанагы неме, мугалимдердин немеси боюнча эскиле баягы Советтер Союзундагы стандарт боюнча өтүрүп атасыңар, саатын карапчы. Ошол жагын карап көрсөңөр болот эле. Давно карап көрүш керек эле ушулардын мугалимдер байкуштардыкынчы. Эмне үчүн булардын айлыктары аз? Саатына карап төлөйсүңөр. Ошонун бир башка бир жолун издеп көрсөңөр болот. Ошондо балким алардын айлыгы көтөрүлөт эле. Эмесе анда болсо жаш мугалимдер барбайт да мектепке иштегенчи. Эркектер тем более барбайт мектепке иштеген. Жалаң азыр кыз аялдар гана иштешип атат. Пенсия жашындагылар пенсияга чыгып иштеп жүрүшөт ошол жерде байкуштар. Ошол жагын караш керек болот. Бир жолун тапса болот да. А эскиле советтик система боюнча саатына карап төлөп бербестен бул экинчи жагы. Анан накопительный пенсия деген обязательно болуш керек бизгечи. Накопительный пенсия сен канча ошо чогултсаң кийин ошону аласың деген түшүнүк болуш керек элдечи. Анан жөн эле сага мамлекет төлөп берет баары бир пенсия жашына келгенде депчи. Анан кийин жана Европанын башка мамлекеттери салыштырбаш керек. Биз тоодо өлкөбүз баары бир жана жанагы высокогорье деп атасыңар. Высокогорье туура эле Советтер Союзунда ошол убакта изилденген ал нерсечи. Высокогорьеде жашаган эл менен мына түз жерде жашаган адамдын экөөнүн ден соолугу эки башка. Тетиги нарында ат башта жашагандар адамдарды карасаңар, мына 35-40 жашында уже давление оорусуна, инфаркт оорусуна, инсульт менен ооругандар бар элечи. Ошонун баары ошол жана тоолуу бийик жерде жашаганын кесепети да. Алар ушундай нерселер бар негизи өзүчө. Жанагы пенсияларды кошуп атканы ал жакшы эле нерсе. Себеби дегенде буга чейин баягы биздин чиновниктер алдап келишкен. Бизде бюджетте акча жок, башка жок деп. Ошон үчүн мына азыр
жана кустурация жүрүп атканда мына чыгып атпайбы, миллиарддап урдагандар, миллиондоп урдап аткандарчы. Азыр мына президент ошонун баарын көмүскөдөгү нерселердин баарын чыгарып, мына элдин жашоосуна жардам берип атат жанагы. Анан жанагы жер эме салык боюнчачы 3 жылга 4 жылга азыр бошотуп койду. Бул деле туура эмес. Өзүңүз айтып кеттиңиз азыр. Жылына 30 мына айын 30 эле сом төлөйт экен депчи. Ошо 30 сомдон төлөбөй турган кылып койбоду. Ошол салык болсо ошо айыл өкмөтүнүн демесине түшүш керек эле, жана бюджетине түшүш керек эле. Ал да жок болуп калды мына. Рахмат койт дейбиз. Ушундай маселелер бар. Негизи өзү көтөрүш керек мындай маселелерди. Анан жамандай бербестен пенсияны бекер эч ким берген жок, өкмөт эч качан бекер бирөөгө эч нерсени бербейт дагы. Бирок накопительный деген пенсия ушу түшүндүн элдин мээсине куюш керек болуп атат. Рахмат сизге. Да бир угарман бар экен, угалы анан. Чоң маселелер айтылды. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Пенсия боюнча көбөйгөн, бирок мына бир маселе бар да. Совет Союзунда пенсияга чыккандан кийин иштей турган болсо, же пенсиясын, же айлыгын алчу, же болбосо полставкага айлык иштетчү, же пенсиясын жарымын кырчу карап туруп. Ошол системаны киргизиш керек. Маселен соттордун немеси айлыгы азыр 100 миңге жакындап калды. Алар эртең 58 жаштан чыкса, аял киши болса, эртең 70-ке чейин булар иштей турган законго алынган 12 жыл пенсиясындагы айлыгында калат. Туура эмес да. Ана военный служащийдеги ары тискерме, алар коллективдер эле. Ар экинчи жанагы высокогорье деп атабыз. Биздин бир жеңебиз высокогорьеде жашады, каймак май баары малсал этчеди 10 бала төлөгөн. Mal 12 сом эле пенсия алчу илгери. Азыр болсо, сиздер болсо 3 жыл отасыз. 50 жашка жеткизип коюш керек. Высокогорье бул жайлоодо жыргап жашайт баары. Киралгандан жайлоого чыга албайт, үйүндө турат. Оорго деп атат. Оору высокогорье эмес, шаарда деле оору толуп атат. Ага чылдаш керек эмес да. Элдин жыргакчылыгы азыр айылда эл көп жашайт, айылдардын турмушу сары караганда жакшы. Абасы таза. Ошону карап көрсөңүздөр жакшы болот. Рахмат. Туктаныңызга. Баягы башында суроо берип кеткен байкебиздин суроосунан биринчи аскер кызматкерлерин айтып берейин. Аскер кызматкерлеринин пенсиясы бул өзүнүн закону бар, мыйзамы бар, пенсионном обеспечении военнослужащих деп. Ал аскер кызматкерлерин саясатын социалдык фонд жүргүзбөйт. Ал туура аскер кызматкерлери социалдык фондго эч кандай камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшпөйт. Булардын пенсиясы мамлекет тарабынан ошо гарантировать этилген и ошол төлөнүп берилет да 20 жылда. Бул тууралуу маселе жок. Аскер кызматкерлердин пенсиясы башка система менен, башка принцип менен чектелет. Биз алардын туура айтып атат, баягы чек араларда жүрүп, оор кызматтарды өтөп, бул кызматкерлердин, аскер кызматкерлердин пенсиясы мен ойлойм эң туура система менен чектелип атат. И ошонукун 20 жыл тууралуу, 25 жылга көтөрүлүү тууралуу маселе жок бул жерде. Накопительный пенсионный фонд боюнча пенсиянын топтомо бөлүгү бүгүн 2% болуп атат. 27,25 болсо, анын 10%ын кызматкерден кармалып калып, 10%дын 2% ошол пенсиянын топтомо бөлүгүнө кетет. Пенсиянын топтомо бөлүгү мисалы элдер болсо бизге 2013 жылдан бери кирген, азыр пенсияга чыгып аткандар мисалга 10 жылды которгондор биздин маалыматыбыз менен пенсияга чыгаар менен 200 миң, 400 миң, 500 миң ошол пенсиянын топтомо бөлүгүн алгандар бар. Мисалга алып көрсөк, жылына ошол пенсиялык топтомо бөлүгүнүн акчасын биз финансы министрлиги чыгарган баалуу кагазга 10%дан 20%га чейин жылына жараша жайгаштырганбыз. Ошонун кирешесин финансы министрлиги берет. Жана коммерциялык банктарга кыска мөөнөттүү депозиттерге коебуз. Анын дагы проценттүүлүгү 8%дан 16%га чейин. Бүгүнкү күндө 29 миллиард пенсиянын топтомо бөлүгүнүн акчасы бар. Анын 50% ошол 10 жылдын ичинде түшкөн кирешеси болуп эсептелет. Социалдык фондко 13 жылдан баштап уруксат берилген, ошону жайгаштырып, киреше таап, ошол акчаны кийин пенсияга чыкканда биздин жарандар алсын деп. Бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча ошол пенсияга чыгып аткандардын акчаларын толук түрдө төлөп берип, 1440 киши ушундай акчаларды алды. Пенсиянын топтомо бөлүгүнүн экинчи жакшы жери биздин пенсионерибиз пенсияга чыкканда бул акчаны мурас катары да өткөрүп берсе болот. Баласына, кимисинечи.
биздин пенсионер эгерде каза болуп калса же болбосо биздин ошо камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүрүп биздин жараныбыз каза болуп калса, бул пенсиянын топтомо бөлүгүн мураскорлору толугу менен кайтарып ала алат. Андан сырткары ушундай мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Эгер биздин жараныбыз камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүрүп топтомо бөлүгүн төлөп аткан болсо, ипотекалык кредит алып калса, ошондо дагы топтомо бөлүктөн төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Пенсия жашына келе электе деле ошону пайдаланса болот. Андан сырткары мына бизде макулдашылып эң негизги оорулардын тизмеси түзүлдү. Ушул оорулар менен ооруп калган биздин жарандар дагы ушул топтомо бөлүктөн алып ошондой пайдаланса болот деген мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Дагы мына азыр ушундай бизде ушундай маселелер көтөрүлүп калды. Күйөөсү ипотека алып, аялынын дагы ошондой топтомо бөлүгү болсо пенсияда, аялы дагы күйөөсү алган ипотекага ошо өзүнүкүн алып төлөсө болот деп мүмкүнчүлүк берилди ушундайчы. Эми ушул топтомо бөлүктүн негизги ушундай немелер ушул болуп атат. Бүгүнкү күндө пенсиянын топтомо бөлүгүн биз баягы баалуу кагазга, депозиттерге коюу маселеси чечилген. Азыркы күндө өкмөттүн токтому чыкты. Ошол депозиттин 29 миллиардтын 5%га чейинкисин биз чет өлкөлүк валютада кармаганга уруксат берип атат. Азыр көрүп атасыздар, баягы чет элдин баягы акчалары кандай деңгээлде көтөрүлүп кеткенин акыркы 2 жумада көрүп атасыздар. 85 болсо, мисалы 103-105ке чейин көтөрүлүп атат. Ошого бизге ошол топтомо бөлүктү дагы ошондой баалуу чет өлкөнүн акчаларына кармаганга уруксат берди деген өкмөттүн жобосу чыкты. Бийик тоолуу аймакта жашаган эки биздин жараныбыз, бирөөбүз айтылды, бирөөсү айтты. Тиги бийик тоолууларда ошол жерде ооруйт, давлениясы көтөрүлөт деди. Экинчи телефон чалганыбыз айтты биздин жараныбыз. Ошол жерде азыр жайлоодо жашоо жакшы деп. Эми ушундай пикирлер болуп атат. Биз мунун баарын эске алып атабыз. Орток пикир табасыздар да демек. Биз ошону эми орток пикирин таап, ошондой маселени чечкенге аракет кылабыз. Дагы бир маселе жанагы Теңизбек мырза, жер салыгы менен жанагы социалдык фондко акча которуу деген маселени да түшүндүрүп койсоңуз. Бул бошотулду деп айтылып атпайбы? Бул жерде эки түшүнүк болуп атат да. Мисалы биздин жарандар, ошол дыйкандар жер үлүшү болсо, салык кызматына жер салыгын төлөйт болчу. Ошол жер салыгынын эле өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрүн, страховой взносты төлөчү. Бул эки төлөм болуп атпайбы? Жер салыгы, андан кийин ошонун эле өлчөмүндө бирок камсыздандыруу төлөмдөрү болгон да. Азыр эми ошо жер салыгын бошотуп койду, камсыздандыруу төлөмдөрү ошол базада калды. Социалдык фондко төлөнө берет. Жер салыгынан гана бошотулду, камсыздандыруу төлөмдөрү ошол по базовой ставке зим налога төлөнөт. Теңизбек мырза, мына жана дагы сиз сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, азыркы ушу жаңы салык кодексине байланыштуу да. Сиздин көз карашыңызда кандай? Ушул жаңы салык кодекси чын эле биздин бизнести баягы көмүскөдөн мындай бир алып чыгабы ачыкка, анан бул ушул социалдык фондко сиздерге бул кандай таасири болушу мүмкүн? Мисалы ошол эле которууларда кандайдыр таасири болуп калышы мүмкүнбү? Азыр салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. 1-январдан баштап ошол ишине күчүнө кирди. Президент тарабынан кол коюлган, жогорку кеңеш тарабынан бул каралып чыгып колдоо табылган. Мен ойлойм, бул салык кодексине өзгөртүү киргизилгендери туура маселелер көтөрүлгөн деп. Анткени ушул жерде айтылып жүрөт, мына 8 миллионго чейин эгерде сенин оборотуң болбосо, ККМди, контрольно-кассовый машинаны колдонуп, чек басып бере бересиң, патент дагы албайсың деген мына салык кодексине өзгөртүү киргизилди. Эми бул баягы социалдык фондко тиешеси жок. Антсе дагы мен өзүмдүн баягы түшүнүгүм, өзүмдүн көз карашымды айтып атам. Биздин жарандарды ошол төлөгөн патенттен бошотту. Аларды төлөбөгүлө, бирок силер мына контролдук кассовый машинаны колдонгула. Бирок кимден товар алсаңар, электрондук счет фактурасы менен алып келип өзүңөрдө болсун дегенчи. И дегенде бизде товар жүгүртүүнү, товар алып келингендердин баардыгы көмүскөдө жүргөн. Евразиядан келгендери, башка мамлекеттен келгендери 5.000 сомго патент алып, 10.000 сомго патент алышып, саткан товарларынын өлчөмү 8 миллиондон көп болуп жүргөн да. Эми ошон үчүн бул жерде биз айтып атабыз, салык кызматы айтты,
контролдук кассовый машинаны колдонгула, чек басып бергиле, патент албасаңар дагы. Но бирок биз ошондо Кыргыз Республикасы боюнча жалпы канча товар оборот болуп атат, кимден товар алып келип ким сатып атат, ошол тууралуу бизде маалымат болсун дегенде салык кызматы ушундай өзгөртүүлөрдү киргизди. Мен ойлойм бул өзгөртүүлөр туура эле болду, бирок социалдык фондко мунун тиешеси жок. Салык кызматкерлери дагы өздөрү пресс конференцияларды берип, радио телевидение чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Парламентте дагы ушул пенсиялык саясат боюнча талкуу, сиздердин жана мыйзам талкуу коюлуп, ушул боюнча талкуу жүрүп аткан учурда сиздерге да суроолор берилди да. Мына өзүңүз билесиз, жана Баткен областына өзгөчө макам берилди да. Мына ушуга байланыштуу ошол аймакта жашап аткан пенсия курагындагы адамдарга дагы мындай бир пенсиянын көлөмүнүн айырмачылыгы болобу? Бул жагдайда кандай болот? Эң туура суроо болду деп ойлойм. Биз 1 марттан баштап Баткен областынын 62 айлынын пенсионерлердин пенсиясына биз 2000 сомдон кошуп көтөрдүк. 10 марттан баштап ошол перерасчет жасап 13500 пенсионер чыкты Баткен областында. Ошол өзгөчө макам алгандан кийин ошол чек арага жакын жайгашкан айылдардын тизмеси чыкты. Ошол тизмедеги пенсионерлерди биз эсептеп чыксак 13500 болду. Ошолорго перерасчет жасап 10 марттан баштап ошол 13500ге 2000 сомдон пенсия компенсация катары кошулду. Биз перерасчет жасап төлөп берип баштадык. Бизде угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы. Биринчи суроом менен эреке пенсияны көтөрүүдө процент деп кошкондо көп пенсия алгандардыкы өтө эле жогорулуп, аздары казырып калып атат. Менимче ушу жана Баткенге кошулган 2000 сомдой кылып, белгилүү бир сумма деле кошулса деп ойлойм да. Экинчи маселе жана высокогорье. Бул 5-чакырылышта бир кайсы бир чакырылышта депутаттар кыйкырып атып эле жердин баары высокогорье киргизип салды. Ушуну бир кайда талдап чыгыш керек. Кээ бир райондордо айрым айылдар кирет, айрым айылдар кирбейт. Мындан 3-4 жыл мурун талаш болгон Себиз менен Кочкордун ортосунда. Бирөө высокогорье кирет экен, бирөө кирбейт экен. Экөө жакын турган ортосунда 3 километр жер. Ат башында да бир эки айылдын ортосунда чатап калган. Буларга высокогорье төлөт, бизге высокогорье төлөт. Мен ошо жанагы 3 жылдан кошконду туура деп эсептеймин да. Ошону көтөрүш керек. Жанагы киши айткандай, алардын ден соолугу жакшы эле, анча-мынча оорулар бар. Жайлоодо жүргөн, таза абада жүргөн биздин абага салыштырууга болбойт. Ошол маселени караш керек. Рахмат. Анан пенсия возрасттар Союздун учурунда 60 жаш, 50 жаш деген бул медицинада такталган ден соолуктун мүмкүнчүлүгү да. Ошону сакташ керек. 40 жыл стаж менен 60 жашта, 35 жаш стаж менен 58 жашта. Мисалы азыр жаштын курагы эркектин жашы 69, аялдыкы 76 деп берип атат 3 күндөн бери. 8 жаш айырма бар экен. Пенсияга 63 чыкса 5 жылдан кийин кете берет экен да жок болуп. Мына мен ушул тууралуу эң акыркы сурооңуздан баштайын. Бул азыркы берилип аткан, сиз айтып аткан 69-76 жаш дегениңиз, бул болсо баягы адам төрөлгөндөн баштап эсептелген статистика да. Ошол детский смертность да бул жерге кирип кетет экен дагы, ошол жашты ылдый төмөн түшүрүп коет экен. Биздин эсептеген маалыматыбыз боюнча биздин жарандар пенсияга чыккандан кийин эркектер орточо эсеп менен 15 жыл пенсия алат экен. Пенсияга чыккандан кийинки продолжительность деп коебуз биздечи. 15 жыл пенсия алат экен, аялдар 22 жыл пенсия алат экен. Биз ушуну эсептедик, ошон үчүн бул баягы детский смертностьту кошуп эсептегенде ошондой 69га чыгып атат. А так биздин мына өзүбүздүн маалыматыбыз, отчетность боюнча эсептегенибизде пенсияга чыккандан кийин эркектер канча пенсия алып каза болду, аялдар канча пенсия алып каза болду дегенде биздигин ошондо 15 жыл 22 жылга көтөрүлдү да. Андан сырткары сиз айткан мына бул бийик тоолу тууралуу дагы сиздин дагы оюңузду уктук. Дагы кайсыл суроосун айттык сакалыбыз. Азыр кийинки угарманды кабыл алалы, анан жооп беребиз. Тоолу боюнча бардыгы жанагы айылдар бирдей эмес деген. Бийик тоолу боюнча ушуну айтып кетейин азыр. Бийик тоолу боюнча бул жерде комиссия түзүлгөн. Сиз айткандай ошол кайсы чакырылышта экен, ошондой бийик тоолу айылдардын дагы кирип кеткен жерлер бар экен. Азыр мына бул транспорт жол министрлигинин алдында картография, геодезия деген
өзүнүн агенттиги бар экен. Ошолор менен Министерство труда и соцразвитиянын алдында комиссия түзүлүп, ар бир айылды ошол именно аппарат менен барып измерить этип 2000ден бийик болгондорду гана тизмеге киргизебиз деген жумуш жүрүп жатат. Бул жумуш аягына чыга элек. Айылдар көп, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн муну комиссионный иштелип атат. Бул аягына чыккандан кийин ал тизмелер башынан такталат. Жакшы экен. Дагы бир суроо бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсыңар. Менин мындай бир суроом бар эле. Қазір тиги пенсия жашына шығып қалғандар бұяқтан оқытқылабай Россияда жүрүшөт көпчүлүгү. Пенсия жашына келип калды, алар менин билишимче тиги иштеген жок мындай тиги мамлекеттик жанагы айлык төлөгөн жерлер жанданып эле ар кай жерде да иштеп жүрөбүз дейт. Анан эми алар пенсия жашына келгенде пенсияны кандай алат? Төлөбөй да жүрөт жанагы немесин. Төлөмдөрүнө. Ошолордуку кыйын болот го, ошо кандай деп ойлойсуз? Рахмат. Кийинки угарманды да угалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Кыргыз кыштагы айылынан чыгып жатсам, Капанжай районунан. WhatsApp'tan келгенде Кыргыз кыштагы айыл өкмөтү баягы 62 айылга кошулат, 2000ден кошулат деген. Биз так чегаранын ичинде турабыз. Эмне үчүн азыр жок, биз алган жокпуз. Баткен боюнча, рахмат. Мына Кыргыз кыштак Капанжай айылын айтайын. Азыркы күндө мына бул биринчи этап менен ошо 62 айыл кирилди. Ошол жерге атайын комиссия барып, комиссия ушул тизмени түзүп келди. Менин оюмча мына Кадамжайда дагы, Чоң Алайда дагы ушундай айылдар бар. Ошол Тажикстан мамлекети менен чектешкен, Өзбекстан мамлекеттери менен чектешкендер. Ошон үчүн бул маселе дагы каралат. Бул баягы ушундай маселе бул биринчи этабы болуп атат, биринчи жардамдар болуп атат. Бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша, биздин каржыбыздын мүмкүнчүлүгүнө жараша бул калган маселелер, калган айылдардагы каралат деп ойлойм менчи. Экинчи мынабы Россияда жүргөн мигранттар боюнча дагы суроо болду эле. Бул боюнча айтып кетейин. Эгерде ал мигранттар официалдуу түрдө иштебесе, Кыргызстанда жүргөндө социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөсө, стажы болбосо, анда социалдык фонддон пенсия алынбайт. Эгерде Кыргызстанда иштеген убактысы болгон болсо, төлөгөн учуру болсо, жана ошондой эле Россия Федерациясына барып, мигрант болуп официалдуу түрдө иштесе, биз мына бул Евразиялык союзга Кыргызстан, Казакстан, Россия, Белоруссия, Армения 5 мамлекет киргенбиз. Ушу 5 мамлекет менен ушул эмгек мигранттары тууралуу, пенсиялык камсыздоо маселеси тууралуу келишимге кол койдук. 21-жыл 1-январдан баштап күчүнө кирди. Биздин эмгек мигранттарыбыз Россияда иштеп официалдуу түрдө айлыгынан которуп жүргөн болсо, алар Кыргызстанга келгенде, пенсияга чыкканда ошол жерде иштеген жылындагы ошол стажынын пенсиясын Россия төлөйт, калганын Кыргызстан төлөйт. Ушундай келишим кол коюлган. Биздин мигранттар ошон үчүн Россияда жүргөндө бир нерсени билиш керек, официалдуу түрдө иштеп, котормосу болуш керек. Ошондон кийин гана, которуусу болгондон кийин гана пенсияны эки жактан алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө эки мамлекеттик ошол эки банк менен МГБ, Межгосударственный банк менен, Евразиялык банк менен экөө менен келишим түздүк. Ошол банк аркылуу биз алардын пенсиясы Кыргызстанга экспорттолуп келинет. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдөн сырткары дагы айрым бир ошол биздин кыргызстандык мигранттар көбүрөөк жүргөн өлкөлөр менен пенсиялык маселе боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатпады беле? Ошол кандай ишке ашып атат? Турция мамлекети менен 17-жылы келишимге кол коюлган. Турция мамлекети менен иштеп атат бул келишим. Биздин жарандар ошо Турцияда иштеп жүрүп, Кыргызстанда иштеп жүрүп пенсияга чыкса, 10 жылын Турцияда иштесин, 10 жылдык пенсиясын Турциянын мыйзамы менен Турцияга төлөйт. Турция бизге экспорт кылып, биз которуп берет. Пенсияга чыкканда ошол жерден алабыз. Андан сырткары Түштүк Корея менен биздин ошондой келишим бар. Биздин жарандарыбыз барып иштеп, ал жерде пенсиянын топтомого гана бөлүгүн төлөшөт. Төлөп туруп Кыргызстанга келгенде, Кыргызстандан ошол арызын жазып жөнөткөндө, ал акчасын которуп берип алып атышат биздин жарандар. Жакшы. Дагы бир суроо бар. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы?
мен айтайын дедім эле жазуучу Мырзахалим Каримов Чалбатында. Мен пенсияга чыкканда аябай кыйналдым да. Ушул мындай бир сизге неме катары айтып коеюн дедим да. Мына ишкана мекемелер бар, элдер иштейт. Анан ошол архив маселеси. Ушуга ким жооптуу болот? Ал башкы бухгалтерби, жетекчиби? Мисалы мен жазуучулар союзу көчкөндө дейт, капка салынган архивтердин баардыгы жоголуп кеткен деп көп нерселерим ошо пенсияма кошулбай калды да. Анан ушул жоопкерчиликти бир мыйзам түрүндө белгилеп, бир жетекчилер билсин да, эл иштейт. Пенсияга чыкканда алардын акысы. Атыңыз ким дедиңиз? Мырзахалим Каримов. Жоопкерчилик кимге жүктөлүш керек? Шу жөнүндө айтсаңыз, эл угуп алсын. Мына Мырзахалим Халимов мага суроо берди. Мен жооп берип кетейин. Бүгүнкү күндө ошол социалдык фондко кайрылсаңыз, архивке документиңиз өзү түшкөндө биринчи башкы бухгалтер менен ошол ишкананын жетекчиси жооп бериш керек. Убагында ошол документтерди архивге тапшырып, социалдык фондко отчетторду бериш керек да. Биз азыр ушул биздин жарандарыбыз бул 96-жылга чейинки стажына ошол каякта иштеген болсо, архивден эмгек китепчесине жазылган болсо, ошол жактан подтверждение алып келиш керек эле. Бул кызматты дагы социалдык фонд өзүнө алды. Азыр бизге келип эмгек книжкасы менен паспортун арызын бергенде биздин кызматкерлер архивтерден өздөрү запрос кылып документтер өздөрүбүз жыйнайбыз. Бирок андан башка дагы 17-жылы мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Мыйзамга өзгөртүү киргизилип, бизде минимальный зарплата мисалы 1800 сом болсо, 1800 сомду ошол 5 жылдык, 10 жылдык, 15 жылдык стажыңызга 200, 300, 350%ке көбөйтүп, пенсиянын биринчи бөлүгүн, камсыздандыруу бөлүгүн ошол негизинде чыгарып койбойбуз бизчи. Ошол архивден алган справкаңызга караганда дагы сиздин пенсияңыз ошондо көбүрөөк чыга турган болуп калды да. Биз ушуну ошондой 17-жылы мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Андан сырткары азыр ушул мына пенсияны реформалоо системасын карап атканыбызда ушундай маселени коюп атабыз. Биздин жарандар мына союз убагында бардыгы иштеген, бардыгынын айлыктары бирдей деп эсептесек 120-150 сомдун тегерегинде ушундай айлык алынган рубль мененчи. Ошон үчүн биздин жарандардын бардыгына ошол союз убагында иштегендердин стаждарын 5 жылбы, 10 жылбы, 15 жылдыктарын биз бардыгыныкын фиксировать этип, соцфонд мынанчасын эч кандай справка алып келбесең дагы биз силерге ошол стажыңызды эсептеп, эч кандай документтин кереги жок деген азыр биз өзгөртүүлөр даярдап жатабыз. Бул өтүп кетсе, бул мына Халимов Мырза Халим анда эч андан камсыз эч бир мындай коптонбой койсоңуз деле болот. Анткени бизге кайрылсаңыз, пенсия убагыңыз келгенде биз сизди чыгарып беребиз. Эгерде чыгып атканда кыйынчылык турган болсо, сиз өзүңүз дагы соцфондко арыз түрүндө кайрылсаңыз, мен Кадамжай району менен да байланышып бул маселени карап чыгабыз. Тегизбек мырза, мына кече жакында кабыл алынган мыйзамдар деп сиздер мына 3 мыйзамды өткөрдүңүздөр. Парламентте мындай жакшы бир талкуулар да болду. Ушул мыйзамдар мына сиздердин ишиңиздерде, мисалы үчүн азыр пенсиялык системанын реформа жүргүзүш керек деп жылдан жылга эле ушундай бир сөздөр болуп келет эмеспи? Ушул реформалуу иштериңиздерде канчалык бул таасири бар? Бул мыйзамдардын өтүшү кандай силерге оң натыйжаларды бериши мүмкүн? Бул жерде негизгиси башында өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, 20-жылдын бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету кабыл алынды. Анда отчет. Экинчиси 21-жылдагы социалдык фондунун бюджетине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам кабыл алынды. Үчүнчү мыйзам социалдык фонддун 22-жылга бюджети 23-24кө божомолу кабыл алынды. Ошон үчүн биздин жылына ошол канча камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйнап, канча пенсияны төлөп берип бере турган биздин негизги ошол мыйзамыбыз болду. 1 жылдык финансылык биздин ошол фин планыбыз деп койсок болот. Ошол 1 жылда ушунун негизинде, ушу мыйзамдын негизинде биз пенсияны көтөрөбүз, пенсияны төлөп беребиз, камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйнайбыз да. Теңизбек мырза, дагы бир чоң мааниси бар экен да. Чоң мааниси бар ооба. Дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол пенсия менен келерки бир келечегин камсыздоого азыркы жаштар деле кызыгып калды да. Анан жана социалдык фонддо жеке кабинет деген маселе бар эмеспи? Ушул кантип ишке ашып атат, кантип ким өзүнүн ошол социалдык фондко кандай каражат которду, эмне кылды деген маселелер менен таанышып туруу үчүн мүмкүнчүлүктөр кандай? Бизде ар бир жаран ошол социалдык фонддун сайтына кирип, ошол өзүнүн личный кабинеттерин ачып, өзү тууралуу канча которгону тууралуу маалыматтарды ала алса болот. Кээ бирки жарандарыбыз пенсияга чыкканда эле кызыгып,
мен тиги жакта иштедим эле, ошол жерден которулбаппы деген гана маселелер көтөрүп калган учурлар болуп атат да. Ошон үчүн баягы биз 17-жылы мыйзамга өзгөртүү киргиздик элек. Камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө боюнча биздин жарандар 30 жыл, 40 жыл иштеп туруп пенсияга чыкса, баягы немеси исковый давность өтүп кетет экен. Иш берүүчүдөн мага мына директорум же ишкананын жеке ишкерде бирөөлөрдө иштеген болсо, которбаптыр деп туруп соттоша албай жүргөн. Азыр ошол срок исковый давностун 17-жылдан баштап алып таштаганбыз. Которбой жүргөн болсо, 30 жылдан кийин, 40 жылдан кийин дагы ошо иш берүүчү менен ошон менен соттошуп, менин төлөмдөрүм жок экен деген болот. Ошон үчүн 30-40 жылды күтпөстөн личный кабинетке кирип которуу жүрүп атканын биздин жарандар көрүп алса болот азыр. Ар ким өзү эле көрөт. Ар ким өзү көрүп турса болот. Аны үчүн жеке кабинет ачыш керек, Социалдык фонддун сайтына кирип туруп личный кабинет ачыш керек, өзүнүн идентификациядан өтүш керек. Ошондон кийин гана ошонун өзүнүн паролу болот. Паролу менен кирип запросторду жөнөтүп, өз тууралуу маалыматтарды алып турса болот. Ушул личный кабинеттен эле, личный кабинеттен кийин пенсияга чыкканда да колдонсо болот. Ошол личный кабинет менен арызын берсе болот. Социалдык фондко бир гана баягы арызын берип, паспортун көрсөтүп, турдуу эмгек книжкасын берип койсо, биз пенсияга чыгарабыз да. Теңизбек Жусупбекович, мына биздин да уктуруубуз аягына чыгып баратат. Анан ушул биздин азыркы угармандарыбыз, Facebook'та мына бизди угуп аткан угуучуларыбыз келечекте бир жакшы пенсия алыш үчүн, жакшы жашоодо өтүш үчүн булар конкреттүү түрдө эмне кылышы керек? Биздин жарандар, эмгек мигранттары официалдуу түрдө иштеп, которуулар жасаш керек. Ошол иш берүүчү каерде иштесе дагы, ушул маселеге кызыгып, мага социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнүп атабы деген маселени коюш керек. Официалдуу түрдө иштегендерчи. Ошондо келечекте пенсиясы болот. Азыр бизде мына Көмүскөдө жүргөн же болбосо жеке ишкерлер болуп, фирмаларда, башкаларда иштеп аткандар болсо, өзүнүн иш берүүчүсү менен эмгек келишимин түзүп, салык кызматына камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөй турган пункттарын караш керек да. Ошондо төлөмдөрү болгондон кийин гана стажы кетет, кийин пенсия менен камсыз болот. Биздин жарандар муну унутпашыбыз керек. Ар бир жаран канча төлөсө, канча которуу болсо, ошого жараша келечекте кийин пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Бизде эми Facebook пайдалануучулардын дагы суроолору бар болчу. Марина Жапаркулова бар экен, буга эми сиздер өзүңүздөр жооп берип коесуз го дедим. Будут ли повышены размеры дейт, поправочный коэффициентов дейт. Бул кандай түшүнүк? Поправочный коэффициент деп аталып коет бизге бул жерде 0,03-төн 0,3-кө чейин поправочный коэффициент болот. Бул болсо биздин пенсияга чыккан биздин жарандарыбыздын ошол продолжительность канча болсо ошого жараша төлөнгөн төлөмдөрүнүн төлөнүүчү коэффициенти да негизидечи. Ошон үчүн бул маселе поправочный коэффициент тууралуу бүгүнкү күндө биз аны кайра карайбыз деген маселе жок. Анткени ар бир жараныбыз мурун буга чейин 17-жылга чейин ушундай болуп келген. Биздин 96-дан бери которуп камсыздандыруу төлөп келген суммаларды биз азыр 17-жылдан баштап ушинтип баштадык. 96-дан баштап канча которсоң, жылына инфляция канча болсо, ошого жараша биз индексация кылып суммасын көтөрүп атабыз. Эгерде ошол жерде биздин жараныбыз 96-дан бери которуп келип, мисалга алып келсем, 100 000 акча которулган деп турган болсо, инфляциябыз 5% болсо, 5%га көтөрүп 105 болуп жазылат да, эсептелет. Ошон үчүн бул жагын биз колго алдык, ошон үчүн поправочный коэффициент боюнча азырынча маселе жок. Жакшы. Урматтуу радио угармандар, сиздер бүгүн биринчи радиодо пенсия маселесине байланышкан суроолорго жооп алдыңыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын биринчи орун басары Абжапаров Теңизбек Жусупбекович болду. Теңизбек Жусупбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, мына ушул кызыктуу маекти, бүгүн кызыккан, баарыңыздарды кызыктырган суроолор камтылган маекти сиздер Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан дагы угуп көрүп алсаңыздар болот. Бизди уккан, бизге көңүл бурган угармандар бар болуңуздар. Бүгүнкү уктурууну Таалайгүл Сыдыкбекова, Таалайгүл Чабдарова алып бардык. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.